Саламатсыздарбы? Бетинде угриси бар, безеткиси бар адамдарга биздин продукция алоэ веранын продукциясы өтө жакшы жардам берет. Биринчиден угрини жок кылыш үчүн бир эле крем жардам бербейт. Onun үчүн сөзсүз түрдө ичегилер тазалаш керек. Организмде паразит көбөйгөндөн, шлак токсиндер көбөйгөндөн, неправильный питание болгондуктан ушундай бетте проблемалар боло баштайт да. Анын үчүн биз мындай сок ичебиз. Это сок алоэ вера. Бул биринчи очередь ичегилерди тазалайт, боорду тазалайт, канды тазалайт. Алоэ работает на клеточном уровне. Бул чистый сок алоэ. Эртең менен кечинде ичебиз, бүт организм тазалайт. Айрыкча мына тамак аш сиңирүү системага пайда, ашказанда жараларды жок кылат, ичегилерди, катмарларды тазалайт, заңдарды да жакшы, катып калган заңдарды да чыгарат, курттарды жок кылат. И плюс еще гормональный нарушенияларды дагы восстанавливать этет. Ошондуктан обязательно ичегин тазалаш керек. Буга кошумча мынакей бул чеснок, тимьян. Чеснок паразиттерди өлтүрөт экенин биз баардыгыбыз билебиз. Бирок көп жей албайбыз. Бул чеснокту капсуласында бир баш чесноктун майы, анан еще буга дагы тимьян кошулган. Ошондуктан бул биринчиден ооздон такыр жеткилбейт, но самое главное организмдеги курттарды, паразиттерди жок кылат. Ар бир адамда жок дегенде 5 түрдөн ашык паразит болот, эгерде неправильный питание болсо. Бул ошо паразиттерге каршы күрөшөт. Ошондуктан мынаны 2-ден 3 маал тамактан кийин жешибиз керек. Бул деген палеозелени, тала чөп деп коет, өндүрүлгөн дандардан жасалган. Бул өндүрүлгөн дандарда аябай пайдалуу микроэлементтер өтө көп. Ошондуктан бул ден соолукка өтө пайда, канды да тазалайт, боорду тазалайт, чачыбызга, кожага, бүт баардыгына өтө пайдалуу. Себеби бир эле буудайдын өндүрүлгөн данына эмес, бул несколько видов арпа, беди, буудай, ошого окшогон сулуу дагы бар. Вот ошондуктан палеозелени да сөз ичишибиз керек, ичегин тазалаш керек. Вот, а для наружного применения мынакей авокадонун немеси, самыны, буга алоэден жасалган бул самын, плюс еще авокадонун майы кошулган. Ошондуктан көбүнчө жирный кожаларда угри болот. Ошондуктан буну биз эртең менен кечинде бетибизди жууйбуз. Жирный майлуу беттерди балансировать этет. Аябай глубокий тазалайт, терең тазалайт, кара точкалар жок кылат, тешиктерди да бүтүрөт, угрилерди, майда чүйдө, сөлгө окшогон нерселерди дагы акырындык менен жок кылат. Себеби бул алоэ плюс еще авокадонун майы кошулгандыктан бул өтө терең тазалайт. И самын менен жуугандан кийин мындай крем с прополисом коебуз. Бул алоэнын креми, буга дагы прополис кошулган, арынын муму кошулган. Бул бактерияны жок кылат. Угри деген бул уже инфекция, бактерия бар, ошондуктан ошолордун баардыгын мындай сыгып, сорбуп алып и тезирээк заживление кылат. Биринчи ичкенде, угриге каршы ичкенде биринчи бетиңерге кайра чыгат, кайра көбөйөт, обострение болот. Эмне себептен? Потому что алоэн ичкенде бүт баардыгын через кал чыгарыш керек, паразиттер чыгарыш керек. Но ушунчалык организмде шлактар, токсиндер көп болгондуктан через кал чыкканы үлгүрбөйт эт. Ошондуктан через выделительный система кожа аркылуу да чыгат. Бир сыра көбөйөт, безеткилер кайра көбөйөт, кызарат. Ашып кетсе бир жумадан кийин кайтып баштайт да. Ичеги, боор таза болсо, адамдын бети таптаза болот. Ошондуктан биринчи башта ичип атканда көбөйүп кетсе, эч коркпогула. Кайра сүйүнүш керек. Сыртка чыгып атат, тазаланып атат депчи. Ичегинин баардыгын тазаламай сайын бетиңер таза болбойт. Ошондуктан безеткени жок кылгыңар келсе, в первую очередь ичегилер тазалаш керек. Анан пепси-кола, майонез, конфет жебеш керек. Неправильный питание деген баардыгы ошол ооруларды алып келет. Вот мына алоэ вера ден соолукка өтө чоң пайда. Бунун составында 200дөн ашык полезный компонент бар, витаминдер, минерал жана аминокислота бар. Биздин клеткаларга эң керектүү заттардын баардыгы бар. Ошондуктан ушул нерселерди колдонсоңор, бетиңерде безеткилер таптакыр жок болот, тыртыгы да калбайт. Onun үчүн жок дегенде 3 ай ичиш керек. Себеби 3 айдын ичинде клеткалар жаңырылат.